Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, хурматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүн ушул Куранды туура окуу сабагынын 3-чү сабагын өтмөкчүбүз. Бүгүнкү сабагыбызда Аллах буйрса, Аллахтын жардамы менен Фатиха сүрөсүн баштан аяк ушул кайсыл окууда кайсы тамаларга, кайсы сөздөргө кандай көңүл буруш керек, кайсы эрежелерди көбүнчө ката кездешет. Ошонун баардыгын Аллах буйрса кеңири токтолуп өтөбүз. Анда эмесе сабакка киришели. Эң башында Суратул Фатихати, Фатиха сүрөсү деген сөз. Андан кийин Аузу биллахи минаш-шайтанир-ражим. Буга чейинки сабактарда кайсы тамалар көңүл бурушка айтканбыз. Ошонун катарында Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мунуку дагы ушул басмаландагы буга чейинки сабакта айтып өткөнбүз. Эми кезек Фатиха сүрөсүнүн өзүнө келди. Эң алгач Алхамду. Ушул тажвид илиминдеги эң чоң эрежелердин бириси ушул эринди аракетке жараша кыймылдатуу. Тагыраак айтканда, домма деп у келгенде эринди созобуз у. Ошого муну айткан себеби ушул алхамду дегенде алхамды деп ыга окшоп чыгып калбаш керек. Андай чыкпаштык үчүн эринди созобуз. Кезек эми Фатиха сүрөсүнө келди. Фатиха сүрөсүнүн ичинен Алхамду. Ошондо эң эле алгач каталардын бириси бул лам тамгасы. Лам тамгасы Алхамду. Алхамду ы менен айтылып калса бул ката болот. Ошого бул ката. ы менен айткан ката. Аллы же калкала кылып коет да. Ошого калкала кылбайсыз. Алхамду. Кийинкиси ушул домма аракет. Алхамду дегенде эринди алда карай созулат. Эрин куш болот. Ошо алхамду. Катасы алхамды. Эрин созулбай калса анда у аракети толук чыкпай калат дагы ыга окшоп калат. Алхамду. Андан кийинкиси лиллахи роббил аламин. Бул жерде дагы көңүл бура турган тамга айн тамгасы. Роббил аламин. Айн тамгасына көңүл бурабыз. Анткени биз эсиңиздерде болсо мына ушул айн аузу дагы окуп атканда айн тамгасы көпчүлүк чыкпай калат деп айтканбыз. Ошонун катарында ушул аламин деген. Аламин болбосо анда мааниси өзгөрүп кетет. Мааниси дал келбей калат. Ошого ушул айн тамгасына көңүл бурабыз. Аламин. Андан кийинкиси мына ушул көрүп турганыңыздардай ушул созулма. Бул эки аракет созулат. Аламин жетиштүү. Ал эми кээ бирлер кээ учурда кооз кыраат менен окуйм деп аламин, роббил аламин деп көбүрөөк созгон учурлар болот. Албетте бул дагы ката болот. Бул эки гана аракет созулат. Аламин болду. Ал эми аламин бул ката. Андан кийинкиси нун тамгасы. Нун тамгасы бул жеңил эле тамга, болгон катасы аламин деп толук нунду чыгарып айтабыз. Катасы болсо аламин деп шашылып эринди жаап коет дагы, ошентип нун тамгасы чыкпай калат. Байкасаңыздар, роббил аламин мындай чыккандай да болуп сезилет, бирок жакшылап карап байкап келгенде нун тамгасы чыкпай калды. Аламин деп мим болуп калды. Ошого аламин деп нунну толук чыгарып, анан шашпай ошол дем алып, ооз жаап, кийинки аят улап кете бересиз. Андан кийинки аят Ар-Рахманир-Рахим. Муну биз өйдө басмала мурда сабакта айтып өткөнбүз. Ар-Рахманир-Рахим. Ро тамгасына, ха тамгасына көңүл бурабыз. Рону ар деп бир канча ро айтып кетпейбиз, балким бир эле жолу Ар-Рахманир-Рахим деп ро тамгасын ташдидин туура чыгарганды аракеттен кылабыз. Бул түшүнүктүү, анткени буга тиешелүү биз басмала темасында мурда сабакта айтып өткөнбүз. Эми кийинки аят Малики. Мындан ушул мим тамгасына көңүл бурабыз. Ма деп жоон кылбай айтып салбайбыз. Жоон бул
қата. Малики бұл қата. Ошо малики ичке оозду жайып айтабыз. Малики. Анткени бул жоон жана ичке тамгалар болуп бөлүнөт. Ошонун катарында бул ичке тамгалардын бириси. Малики. Малики яу. Яу миддин. Яу дегенде. Мына ушул жерге өзгөчө көңүл буруш керекпиз. Көбүрөөк сызып коеюн. Яу миддин деп бул вау тамгасы кыргыз тилинде жок болгондуктан кыргыз тилинде мунун окшошу в тамгасы. Ошол себептен баягы арабча сөздөрдү, арабча аяттарды, Куран аяттарын баягы арабча окуган билбеген адамдарга кыргызча транскрипциясы менен жазылган учурда в тамгасы менен жазылып калат. Муну мындай кылып койсок. Ошо в тамгасы менен жазылат, бирок бул ката. В менен окуйбуз. Яу миддин бул ката. Ошого яу, яу деп эринди бирине тийгизбестен куш кылып. Яу, яу миддин. Эрине бирине тийип кетсе яу. Же эрине тишке тийип кетсе яу деп в тамгасы чыгып калат дагы, бул ката болуп калат. Ошого яу миддин. Яу эрини созобуз. Миддин. Миддин. Яу миддин. Дал тамгасын чыгарабыз. Дал тамгасын чыгарабыз. Бул т тамгасына окшоп калбаш керек. Яу миддин деп, яу миддин деп дал тамгасын т тамгасын айырмалап туура чыгарабыз. Бул аят дагы бизге түшүнүктүү болду. Анда эмесе кийинки аятка өтсөк, кийинки аятта Фатиха сүрөсүнүн 5-аяты бул ийяка. Бул жерден мына ушул эки тамгага же сөзгө десек дагы болот, өзгөчө көңүл бурабыз. Биринчиси ы менен айтып болбойбуз. Ийяка бул ката. Экинчиси я тамгасы ийяка. Ийяка. Ийяка же ияка. Ияка деп кээ бир я тамгасын таштын билдирбей ияка деп айтат. Бул да ката. Экинчиси ийяка. Ийяка деп өтө катуу басым жазып айткандагы бул да ката. Ошо экөөнүн ортолугуна алып келебиз дагы. Ийяка. Ийяка. Дароо өтө катуу басымда жазабайбыз, анан ташты билдирбей да койбойбуз. Ошого ийяка. Ийяка я тамгасына заман берип, тагыраак айтканда толук чыгышка убакыт берип, ийяка деп туура окуганга аракет кылабыз. Анда эмесе кийинки сөзүбүз бул нa'буду сөзү. Бул сөздүн ичинен биз мына ушул айн тамгасына көңүл буруш керекпиз. Айн тамгасын айтканда нa'буду деп дароо токтоп айтып салсак, хамза тамгасына окшоп калат дагы, бул ката болот. Ошого нa'буду тагыраак айтканда бир аз уланып барып токтойт айн тамгасы. Нa'буду. Ал эми катасы нa'буду деп дароо токтоп айтып койсоңуз, бул ката болуп калат. Ошондой эле да бир пайдалуу кеңеш катары кошумчалай кетсек, нa'буду кайсыл адамдардын айн тамгасы чыкпай атса, мисалы айн дегенде же а'уду ал-аламин деп кыскасы айн тамгасы чыкпай аткан болсо, мына ошол адамдар ошол сөздү көп айтса, ийяка нa'буду деп көбүрөөк айтса, анда ошол айн тамгасы тезирээк чыгып калат. Бул көпчүлүк адамдардын тажрыйбасынан өткөн бир жакшы бир кеңеш. Ошого кимдердин айн тамгасы чыкпай жаткан болсо, ошол тамганы көбүрөөк айтса жакшы болот. Бир жагынан айн тамгасы да чыгып калат, экинчи жагы ар бир айткан сайын дагы бул Куран аятын айткан себептен ар бир тамгасынан сооп дагы жазыла берет. Андан кийинкиси ва ийяка. Бул дагы жана айтып өткөндөй ва ийяка тамгасына бир аз убакыт берип туруп айтабыз. Андан кийинкиси син тамгасы. Настаин. Бир аз убакыт берип, толук чыгышына убакыт беребиз. Ал эми катасы болсо настаин. Ва ийяка настаин. Син тамгасы мындай чыгып чыкпай, билинер билинбес ушундай айтылып калат. Бул ката. Ошого мына ушундай кылбастан ачык даана так чыгарабыз. Настаин. Түшүнүктүү болду. Андан кийинкиси мына ушул айн тамгасы. Айн тамгасы кайра эле келип калды. Бирок бул жерден айн тамгасынан биз мына ушул аракетине көңүл бурабыз. Наста айн деп окуган учурларда кездешет. Наста айн депчи. Ошого настаин деп айн тамгасынын касрасына көңүл бурабыз. Мына ушинтип Фатиха сүрөсүнүн 5-аятын бүттүк. Ал эми кийинки Фатиха сүрөсүнүн 6-аяты. Бул 6-аятында биз ушу Фатиха сүрөсүнүн ичинен 7 аяттан турган болсо, ошол 7 аяттын ичинен
эң эле көп ар бир тамгасына көңүл бура турган аят десек адашпайм. Ошого бул аятта ар бир тамгасына өзгөчө көңүл буруп, ар бир тамгасында ката туура айтыла турган жерлери бар. Ошого бардыгыңыздан иншалла жакшы бир көңүл буруп коюңуздар. Эң эле алгач мына ушул алгачкы тамга. Бул хамза васл деп коет. Хамза васл. Бул өзүнүн эч бир аракети жок. Болгону бул өзүнөн кийинки 3-чү тамганы карайбыз. 3-чү тамганын аракети кандай болсо, бул тамганын аракети дагы ошондой болот. Карадык. Бул 1-чи тамга 2, 3. 3-чү тамганын аракети касрабы? Демек, мунун аракети дагы касра болду дагы. Ошого ихдина деп касра менен окулду. Мунун неге башына эле касра коюп койбоду деген суроо туулат. Өзүнөн бул негизи тамгалардын катарында эмес. Ошого бул улап окуган учурда жок болуп кетет. Мисалы, iyяка нa'буду ва iyяка настаин деп дароо нундан кийин ха тамгасын өтүп кетет. Бул окулбай калат. Ал эми баштаган учурда ха тамгасын өзү менен башташ кыйын болгон себептен башына бул кошумча жардамчы катары хамза васл келет. Албетте мунун эрежеси нахв сарф илиминде өзүнчө бир эрежелер бар. Ал тууралуу өз ордуна ачыкталат иншалла. Болгон бизге керектүү жери ушул жерден ха тамгасы. Дина ха тамгасын алкымдын эң ылдый жагына туура чыгарганга аракет кылабыз. Андан кийинкиси мына ушул нун тамгасы. Нас нас деп нун тамгасы ичке айтылыш керек. Катасы нос деп нун тамгасы жоон айтылып калат. Не себептен? Анткени нун тамгасынан кийинки келген тамга сот тамгасы жоон болуп, ал ошол жоондугуна биз нун тамгасын эриште коебуз дагы, ошентип нун тамгасын жоон кылып ката айтып алабыз. Нос депчи. Ошого бул ката нассирото. Андан кийинкиси сот тамгасы. Негизи могу жалпы ушул сөздөгү ар бир тамга өтө бир көңүл бура турган тамгалар. Эң алгач сот тамгасы. Сот тамгасын айтканда аш деп си шу деп эрин такыр созулбаш керек. Мына ушундай айтыш, эрин созуп айтыш бул учурдагы жана буга чейинки алымдардын бардыгынын өтө катуу эскертмелеринен. Сот тамгасы эч качан эрин созулуп кууш болуп айтылбайт. Ошого нассирото. Бул туурасы нассирото бул ката. Эрин созбойбуз. Ошонун катарында ро тамгасы. Ро катасы ро деп эрин созгон бул ката. Ал эми туурасы эрин жайбайбыз дагы, созбойбуз дагы өз абалында ро деп өз абалында айтабыз. Ошондой эле то тамгасы. То тамгасын айтканда то деп бизде бир эле учурда то тамгасын айтканда 3 жерден ката кетип калат. Биринчиси то дегенде бетке аба толгондугу, экинчиси эрин то деп эрин созулгандыгы, үчүнчүсү тилдин кашка тишке тийгендиги. То деп тил кашка тишке тийет. Бул да ката. Ошого үчөөттөн кылбастан эрин өз абалында турат дагы, болгондо оозду ачып то деп жоон кылып чыгарабыз. Мына ушул үчөөнүн ар бирине өзгөчө машыгууларды талап кылат, мээнеттерди талап кылат. Ошого өзгөчө көңүл буруп коебуз. Андан кийинкиси лам тамгасы. Мына ушул лам тамгасы экинчи турган. Ал эми биринчи турган бул алиф, экинчи тамга лам. Лам тамгасын тол деп байкасаңыздар лам тамгасы жоон айтылып калды. Ушул ката болот. Анткени лам тамгасын то тамгасына эргешип жоон айтылып кетип атат. Негизинен лам тамгасы ичке тамга, ар дайым ичке болуп окулуп кете берет. Тол. Ошого ламга келгенде оозду бир аз өз абалына калтырып жая коебуз. Тол. Түшүнүктүү болду. Андан кийин мустaqim дегенде мустaqim син айтканда дагы эрин кууш болгон созулган абалда калып кетсем мустaqim. Анда бул ката болот. Мимди айтканда эрин созобуз. Синге айтканда эрин өз абалына келет. Мустaqim. Түшүнүктүү болду иншалла. Жана айтып өткөндөй, ушул Фатиха сүрөсүнүн 7 аятынын ичинен эң көп ар бир тамгасына көңүл бура турган аяттардын бириси ушул 6-аят. Ихдинас-сиротал мустaqim. Эми кезек акыркы аятка келди, 7-аятка. Сирото, муну азыр эле ар бир тамгасын айтып өттүк. Кийинкиси
әлләзина, сыраталлазина. Бұл жерден мынау ушул зәл тамғасына көңіл бұрамыз. Зәл тамғасын. Ләзина. Зәл тамғасы Фатиха сүресінде екі ғана келеді. Фатиха сүресінің зәл тамғасы негізі бүгінгі сабағымызда екі жерде келеді. Біріншісі әузу. Мынау ушул истиадада келсе, екіншісі ушул сыраталлазина деп ушул 7-ші аятта келеді. Ушул зәл тамғасын тілде тиштеп дейбизби же тилдин учун кашка тишине тийгизип дейбизби? Мына ушул лазина деп тилди кашка тиштен бир аз чыгарып айтабыз. Лазина деп. Бирок кээ бир адамдар тиштеп айтасың дейт. Албетте тиштеп деген максаты тилди тийгизип, анан тиштеш керек экен деп катуу тиштеп алсак анда албетте ден соолугубузга зыян болуп калышы мүмкүн. Ошого урматтуу көрүүчүлөр бул жагына да көңүл буруп коебуз. Бул зәл тамгасы түшүнүктүү эле, муну ар бир адам чыгара алат, болгону көбүрөөк машгул талап кылат. Андан кийин ан'амта. Ан'амта. Бұл жерден мына ушул нун тамгасына. Ан'амта дегенде кейбір адамдар ан'амта. Ан'амта деп нун тамгасына фатха берип айтып алат. Ан'амта. Бұл ката. Ошого нун тамгасында сүкүн турат. Буга көңүл бурабыз. Ан'амта. 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 Ушул көңүл бурат экенбиз. Катасы кайсы болду ошондо? Ан'амта, ан'амта. Бұл қата. Ошого ан'амта деп тура окуйбуз. Андан кийинкиси алейхим. Кээ бир учурларда карларда да кездешкен ката бул сөздөн чыгат. Ал алейхим деген сөздү алейхим деп эме кылып окуу. Ошо муну белгилеп коебуз. Алейхим бул ката. Алейхим ката. Ошо турасы алейхим, алейхим, лей. Турасын билиш үчүн алгач лам менен яны экөөнү кошуп көрөбүз. Лей, лей. Тура болду. Эми кан тамаларга кошобуз. Ошондо лейга алейхим, алейхим. Бул тура болду. Ал эми катасы алейхим. Кылып айтыш бул ката. Бул эч бир 10 кыраатта дагы, 20 риwayatта дагы, 60 кыраатта дагы мындай окулуш келген эмес. Демек түшүнүктүү болду. Алейхим. Анан гайри. Ошо го тамгасы дагы бул жоон тамга болгон себептен бизге жоон тамгалардын бардыгын эрини кууш кылып айтыш керек деген ушундай бир айрым учурларда, айрым жерлерде ушундай бир түшүнүк келип калган. Ошого бул гойн тамгасы эрин кууш кылып айтылбайт. Го деп айтылбайт. Балким го эрин өз абалында болот дагы. Ошол гойн тамгасы алкым эң түп жагынан тилдин түбүнө жакыныраак жерден чыгат. Гайри. Түшүнүктүү болду. Анан бул жерден я тамгасына да көңүл бурабыз. Гайри. Я тамгасы ичке тамга. Гайрил магдуби. Биякта дагы гойн тамгасы келди, бирок сүкүндүү болуп келди. Ошого катасы эмнеде болуп атат? Ал-магу, ал-магу. Катасы эмне болду? Ошол сүкүндүн ордуна дом аракет айтылып калды. Ал-магу. Бул ката. Ошого сүкүндү айтабыз. Ал-маг, ал-магдуби. Анан сүкүндү билдирем деп ал-магдуби, маг деп ичке да кылып салбайбыз. Ошого ошол ортолукту тандап, жоонда болсун, анан сүкүндө окулуш керек. Ошого ал-маг, ал-маг. Ошого урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр көңүл буруп коесуздар. Андан кийинкиси мына ушул араб тилинде гана кездешкен дот тамгасы. Дот тамгасы дагы бул кээ бир учурларда во менен ал-магдуби деп во менен айтылса, айрым учурларда ал-магдуби деп чыкпаган себептен дал менен айтылып калат. Ошол экөөнүн ортосунда кайрылы ортолукка келебиз дагы. Дот тамгасын тилдин капталы азуу тиштерге, оң же сол жакта азуу тиштерге тийгизип ал-магдуби, ал-магдуби деп айтабыз. Бирок көңүл буруп атана жана каталарды эске алып коебуз. Ал-магдуби, магдуби бул таптакыр ката. Же болбосо баягы кыргыз тамгалары менен жазылган учурларда бул дот тамгасын мына ушундай з менен жазылып калат. Бул ката. Албетте з менен жазган күндө дагы бир окулушунда магдуби деп окуш керекпиз. Эми кыргыз тилинде жазганда, транскрипциясына жазганда з менен жазылыптыр деп ал-магдуби десек, анда Аллах кечирсин, таптакыр мааниси өзгөрүп кетет. Аллах талап кылгандай маани чыкпай калат.
Ошо урматтуу көрүүчүлөр, ушул жагына көңүл буруп коебуз. Ал-мағдуби алейхим, бул жактан жана айтып өткөндөй, лам тамасына көңүл бурабыз. Муну айтып өттүк. Алейхим эмес, алейхим, алейхим валад, алейхим ва. Ушул жерден дагы мына ушул вау жана мим тамасына көңүл бурабыз. Негисине көңүл бурабыз? Алейхим вала дегенде мим дагы вау тамасы дагы эки эринен чыгат. Ошого гайрил мағдуби алейхим валаддалин дегенде экөөнү кошкондо мим тамасы экөө тең эринен чыккан себептен мим тамасы айрым учурда чыкпай калат. Алейхим валаддо деп мим тамасы билинер билинбес чыкпай калат. Ошого мим тамасын ачык дана чыгарып алейхим вала деп мим тамасы толук чыгарганга аракет кылабыз. Анан ва тамасын өтөбүз. Алейхим валаддалин. Бул жерден биз көңүл бура турган дот тамгасы азыр эле айтып өттүк. Андан кийин эң көңүл бура турган мына ушул толкунга көңүл бурабыз. Урматтуу туугандар, Кур'ан-ы Керимде бул белгилер негизи баштапкы доордордо жок болчу, кийин ошо араб эместер Куранды туура окушу менен ушундай белгилер коюлган. Бул белгинин максаты 6 аракет созуш керекпиз. Кайсы жерлер келген болсо, ошол жерлерде биз 4-5 же болсо 6 аракет созуш керекпиз. Албетте анын өзүнүн эрежелери бар. Муттасил мат, мунфасил мат, лазим дегендей. Бирок мына ушул Фатиха сүрөсүнө ушул жерде биз 6 аракет созуш керекпиз. Муну жазып коеюн. 6 аракет созуу. Мына ушул жерде 6 аракет созуп окуйбуз. Валаддаллин. 6 аракет дегени уламалар түрдүү түшүнүүгө аракет кылышкан. Кээ бирлери ушул манжаны ачып жапканчалык бир убакыт десе, кээ бирлери бир саат несеби менен 1 секунд деп айтышкан. Кыскасы ошол 1 секундка жетип жетпей эң бир убакытта ар бири айтылат. Ошондо валаддаллин. Экинчиси мына ушул лам тамгасы. Лам тамгасынын таштидине көңүл бурабыз. Таштидине. Валаддаллин деп лам тамгасынын набыр берип, таштидин билдирип айтыш керекпиз. Ал эми тескеринче катасы кайсы болуп атат? Валаддаллин. Лам тамгасынын таштиди окулбай калды. Бул ката. Ошого дотту созбосо албетте бул ката болот. Андан кийинкиси лам тамгасынын таштидин билдирет экенбиз. Аягында кайра эле нун тамгасы ошо Фатиха сүрөсүн бүттүк деп эме салайын деп эле дароо оозу жаап салбай, эрини жаап салбай, нун тамгасын ачык чыгарабыз. Валаддаллин деп нун тамгасын ачык чыгарабыз. Валаддаллин деп оозу эрте жаап салсак, анда нундун ордуна мим тамгасы чыгып калат. Мим тамгасы чыгып калат, албетте бул ката болот. Мына ошентип урматтуу туугандар, ушул Фатиха сүрөсүндөгү көп кездешкен каталарды, тамгаларды баарыбыз айтып өттүк. Эми жыйынтыктап окуганда, жыйынтыктап каталарды белгилегенде өзүңүздөр көрүп тургандай Фатиха сүрөсүндө ал деп лам тамгасына көңүл бурат экенбиз. Андан кийин дал тамгасынын аракетине көңүл бурабыз. Ал-аламин деген айын тамгасына, андан кийин нун тамгасын ачык чыгарып окуйт экенбиз. Ар-рахманир-рахим. Бул мурда сабакта айтылган. Ро тамгаларына, ха тамгаларына көңүл бурабыз. Жана 4-нчү аятында малики дегенде ичке айтат экенбиз. Жоон эмес. Малики яу дегенде в эмес, вау тамгасы менен. Андан кийин ошол ияка набуду дегенде ияка дегенде я тамгасынын бир аз убакыт берип айтабыз. Настаин касрасын чыгарабыз. Дина ханы өз ордунан чыгарып нун ичке окуйт экенбиз дагы. Ас-сирата дегенде эринleri созбойбуз. Ал-мустақим сиротал дегенде ламды ичке чыгарып, мустақим дегенде дагы син тамгасын ачык чыгарып, эрини созбойт экенбиз. Андан кийинкиси сиротал лазина дал тамгасын туура чыгарабыз. Ан'амта эмес, ан'амта деп окуйбуз. Алейхим эмес, алейхим гайрил мағдуби. Гайн бот тамгаларда көңүл бурабыз. Алейхим деп туура окуйт экенбиз. Анан аягында дот тамгасынан кийинки алифти созуп, лам тамгасын таштын билдирип,
нунду ачык чыгарып окуйт экенбиз. Эми баштап бир жыйынтыктап окуп берип коелу. Суратул Фатиха. А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аллах Таалам бардыгыбызга Курандагы ар бир сүрөнү, ар бир аятты жана анын ичиндеги ар бир тамга сөз сүйлөмдөрдү туура атаптагандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар бизге жеткиргендей тартил менен окуганга Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берсин.